Саламатсыздарбы, урматтуу Салық маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Негизинен бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, жалпы мамлекетибизде биздин президентибиздин бир нече указдары чыккан. Мисалга алсак, ошол эле ишкердикти өнүктүрүү боюнча, ошол эле кадр саясаты боюнча жана ошонун жагдайында дагы биз өзүбүздүн иш-чаралар боюнча биринчи айтып кетейин дедим. Биринчи ишкердикти өнүктүрүү боюнча указ чыккандан кийин биз бүгүнкү күндө баягы биздин мамлекеттик орган текшерүүгө мындай бизнеске терс таасирин бербесин деп мораторий кирген, өзүңүздөр билесиздер. Ошо мораторийга биз дагы мамлекеттик орган тиешеси бар. Ал жерде бүгүнкү күндө биз текшерүү эмес, башка бир жеңил ыкмалар менен иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү экономикалык өзгөрүүлөргө дагы аны белгилеп койгум келет. Ошолорду эске алуу менен бизнести өнүктүрүүгө өзгөчө шарттар болуп атат. Экинчиден, кадр саясаты боюнча жана андан сырткары мыйзамдарды инвентаризация боюнча да указдар бар. Кадр саясаты боюнча бүгүнкү күндө мына мен өзүм монополияга каршы органдын жетекчиси болгону 3,5 ай болуп калды. Бүгүнкү күндө бир жума мурун мен бардык ушу региондорду ротация кылдык. Мисалга алсак, Ысык Көл областынын начальнигин, Жалал Абад областынын начальнигин алып бардык. Биздин аймак түзүмдөргө да ал эми Ош областынын начальнигин Ысык Көл областына, Жалал Абад областынын начальнигин Ош областына, Бишкек шаарына дагы биз өзүбүз ушундай мындай ротация жолу менен алмаштырдык да. Бул иштин эффективдүүлүгүн, натыйжасын берүү жана ошондой эле жана указдарды эске алуу менен. Эми жалпысынан биздин агенттигиндин ишмердүүлүгү боюнча сиздер тараптан, коомчулук тараптан, деги эле биздин жарандар, керектөөчүлөр тараптан бир топ кайрылуулар бар. Бүгүнкү күндө экономикалык дүйнөдөгү шарттар өзгөрүлүп, бүгүнкү күндө багырдал дагы ошонун таасири менен өзгөрүүлөр болуп атат. Биринчиден бул былтыркы пандемиянын кесепетинен көп мамлекеттерде кургакчылык болду. Ошол эле кээ бир азыктарга да. Ошол жерде биз өзүбүздүн баягы көбүнчө импорттук товарларга биздин ички рыноктун таасири күч. Себеби дегенде биз импорттук 80% дээрлик импорттук ушу азыктарды, импорттук товарларды колдонобуз да. Бул жалпы эле азык-түлүк рыногунда ошол эле өсүмдүк майы, кум шекер жана башка социалдык жактан маанилүү товар бул күйүүчү май, бул дээрлик биржалык товарларга кирет да. Баалары биржада чечилет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дүйнөлүк экономикалык өзгөрүү жагдайында биздин ички рынокко дагы таасирлери күч. Башкача айтканда, ошол эле өсүмдүк майында мисал келтирсек, күн караманын түшүмдүүлүгү кандай болгон былтыр баягы пандемиянын кесепетинен. Аны эске алуу менен Россия менен Украинанын өзүндө эле бир топ өзгөрүүлөр болуп, түшүмдүүлүгү аз болуп, ошонун көлөмүнүн таасиринде биржада баалар көтөрүлүп, биздин ички рынокко да таасир берди да. Ошол эле кум шекер да биржалык товар. Кум шекер рыногунда дагы Россиянын өзүндө биз көбүнчө өзүбүздөн чыгарабыз 50%, Россия, Беларусь, Казакстандан алып келебиз да. Ал жердин өзүндө 60%га чейин көтөрүүлөр болду да. Ошонун кесепетинен биздин ички рынокко да таасир берди. Ошон үчүн 25 биздин ушул 25 апрелден тарта биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен жөнгө салуу кирген. Ошол эле өсүмдүк майына, кум шекерге бүгүнкү күндө жөнгө салуу киргенден биз тыгыз иштерди жүргүзүп атабыз ушул рынокто. Мисалга алсак, биз ушул эле Ош, Жалал Абад, Баткен областына 13%дан соода үстөгүн белгилесек, Бишкек, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл областына 10%дан соода үстөгүн белгилеп, ошонун көзөмөлдөө иш-чараларын жүргүзүп атабыз да. Көзөмөлдөө иш-чаралары бул текшерүүнүн алкагында эмес. Бүгүнкү күндө биз бир 5 түрлүү өзүбүздүн механизм менен иш алып барып атабыз. Биринчиси бул превентивдик иш-чаралар. Превентив иш-чаралар бул ошол бизнес сектор менен жолугушууларды уюштуруп, аларга өзүбүздүн сунуштарды берип, алардын сунуштарын эске алуу менен иш алып барабыз. Андан кийин биз аналитикалык иш-чараларды күчөттүк. Бул жерде биз товардык рыноктордун анализин жүргүзөбүз, экономикалык анализ жүргүзөбүз. Ошондой эле доминирующий жанагы субъекттер бар, аларга жанагындай экономикалык статистикалык жактан байкоолор жүргүзүү боюнча иштерди күчөттүк да. Андан сырткары
жана социалдык жактан маанилүү 25 түрлүү азык түлүк бар. Аларга бүгүнкү күндө баягы мониторинг, сурамжылоо иштерин күчөттүк да. Андан сырткары кийинки механизм бул жеңил механизм, мягкое право деп аталат. Бул ЕАЭС мамлекеттеринде бар. Бүгүнкү күндө биз алдын ала эскертүүлөрдү берип, предупрежденияларды берип, мыйзам бузулуу катталат, анан жоопкерчиликке тартабыз деген предупреждениялар берүү менен иштерди алып барып атабыз да. Анан эң бир баягы көлөмдүү механизм бул жөнгө салуу, мен жана белгилебедим, түз жөнгө салуу. Андан сырткары биз ошол мыйзам бузуу фактылар аныкталган учурда биз өзүбүздүн иш чараларды жүргүзөбүз. Мисалга алсак, бүгүн ушу жөнгө салуу киргенден кийин мен белгилеп коеюн, эки түрлүү товар азыктарга да жалпысынан 1366 соода түйүндөрүнө, соода ишкерлик түйүндөрдө биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. 202 учурда биз уведомление бердик. Мыйзам бузуу катталат, жол бербеңиздер, оңдоңуздар иш аракетиңиздерди деп. 248 биз баягы кайрылуулардын негизинде ошол жерге барып тактадык иш чараны. Анан жалпысынан мыйзам 47 мыйзам бузуу аныкталып, ал боюнча өзүбүздүн тийиштүү чечимдерди чыгардык. Ушул кумшекер жана ошондой өсүмдүк майы боюнча да. Анан кээ бир монополист субъекттерге штрафтарды да колдондук. Мен ачык эле айтып коеюн, бул ошол эле биздин кумшекер рыногунда, ошол эле соода түйүндөргө да бар мындай эрежелер сактабагандыгы үчүн. Мисалга алсак, Чүй областында биз 22 ошондой иш чараны жүргүздүк. Ош областында 61, Нарын шаарында, Нарын областында 29, Баткен областында 35, Жалал Абадта 50, Ысык Көл областында 22, Таласта 29 да. Эми бул баягы мисал катарында айтып атам да. Андан сырткары бүгүнкү күндө бизде дээрлик ушул акыркы мезгилде күйүүчү май рыногунда да бир топ суроолор бар, сиздер тараптан баалар көтөрүлүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, былтыр декабрдын аягында 1 тонна күйүүчү майдын баасы, бул да биржалык товарларга келет, 380 доллардын тегерегинде болсо, азыр 735 долларга, башкача айтканда 100%га көтөрүлдү да. Биз күйүүчү майды сырткы мамлекеттерден алып келебиз, Россиядан дээрлик 80-90%. Ошон үчүн ал дүң баасына карата бизде да ички рынокто баалар көтөрүлүп атат. Бул жерде бизде 4 монополист субъектиси бар. Ошол эле Жунда ишканасы, Газпром нефть компаниясы, жанагы Роснефть деген марка менен иш алып барган компания, анан Ред Петролиум деген компания бар да. Булар монополист субъекттер. Биз өзүбүздүн тийиштүү талаптарды жанагы айткан механизмдерди колдонуу менен буларга дагы монополияга каршы мыйзамдардын эрежесин сактоо менен иш алып барыңыздар, мыйзам бузбаңыздар деген талап менен тийиштүү өз убагында сунуштарды, талдоолорду жүргүзүп, иштерди алып барып атабыз. Ошол эле башка мамлекеттин мисалга алсак да, башка мамлекеттерге бизге караганда бир топ баалар жогору. Мисалга алсак, ошол эле ЕАЭС мамлекеттеринде болобу, биздин башка мамлекеттерде болобу, бир топ жогору да баалар. Аны мисал келтирип койсок болот. Себеби дегенде биз баягы беспошлино алып келебиз бул жерде. Мисалга алсак, бүгүнкү күндө баасы Кыргызстанда 92-нин баасы 53-54 сом болсо, орточо баасын айтып атам мен. Бүгүнкү күндө Казакстанда 36 сом тегереги. Казакстанда ылдый, себеби дегенде Казакстанда өзү 100% ички рыногун камсыз кылат. Ал эми Россияда болсо баа дээрлик бизде 53-54 сомдон, ал жерде дагы биз менен бирдей. Кээ бир убакта 1-2 сомго жогору. Мисалы үчүн 95 маркасы бизден 3 сомго жогору, Дистопливо бизден 4 сомго жогору, Белоруссияда 65 сом тегерегинде, Арменияда 80 сом тегереги, Дистопливо боюнча айтсак дагы Арменияда 78 сом, Белоруссияда 68 сом, Россиянын өзүндө 58 сом, Казакстанда 42 сом, бизде 48 сом да. Ал эми коңшу мамлекеттерди мисал келтирсек, ошол эле Тажикстан, Өзбекстанда бүгүнкү күндө 70 сомго чейин. Аларда да баа көтөрүлүп атат да. Бул биржалык товар. Ошон үчүн бул жерде биз баа акыркы июль айында контрактта дагы 3-4 сомго чейин көтөрүлдү Россияда. Биздин ички рынокто запас боюнча тартыштык жок, бирок баа боюнча маселе бар. Бул жерде биз эки этапта иш алып барышыбыз керек да. Биринчи, негизсиз жасалма баа көтөрүүгө жол берүү боюнча. Экинчи, аналитикалык иштерди күчөтүп,
негиздүү биз ошол эле монополия субъекттерди канчадан алып келип атат, канча үстөк кошуп атат, кандай расходтору бар бүгүнкү күндө, ошол кандай салыктар төлөп атат, ошого да көңүл бөлүп атабыз да. Ушундай ыкма менен иш алып барып, дээрлик монополияга каршы мыйзамдарды бузган учурда биз тийиштүү өзүбүздүн чечимдерди ишке ашырабыз да. Бул штраф беремелер болсо белгилесек, быйылкы ушу бүгүнкү күнгө чейин биз мамлекеттик бюджетке штрафтарды 138 миллион өлчөмүндө чегердик. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 30 миллион өлчөмүндө көп. Бул деген биздин иштин эффективдүү жүргүзүп, баардык ишкерлик субъекттерди тыкыр көзөмөлгө алып, ошонун натыйжасында 30 миллионго бир көп түштү. Баягы штраф боюнча да. Мындан бияка да күчөтөбүз, жыл аягына чейин дагы. Негизги монополияга каршы органдын милдети бүгүнкү күндө керектөөчүлөр менен ишкерлик субъекттеринин ортосунда балансты камсыз кылып берүү да, тең салмактуулукту. Анан албетте биз ошол эле убакта ЕАЭС мамлекеттерине жана башка мамлекеттерге дагы көз салып атабыз. Ал жактан дагы тийиштүү иштерди алып барып атабыз. Отурумдар болуп атат ЕАЭС мамлекеттеринин монополияга каршы органдын жетекчилери менен, СНГ мамлекеттеринин жетекчилери менен. Ал жерде дагы биз тийиштүү сунуштарды, тийиштүү талаптарды коюп атабыз. Мисалга алсак, күйүүчү май рыногунда дагы биз ал маселени мен өзүм доклад кылып алып чыгып, ошол жерде аны дагы талкууладык. Ошол эле азык түлүк рыногунда жагдайларды талкууладык. Анан жалпысынан алганда биздин 4-5 багытыбыз бар. Ошонун бүгүнкү күндө эң жүйөлүү багыты бул социалдык маанилүү товарларга көзөмөл жүргүзүү да. Ошон үчүн ушул нерсеге токтолуп атам. Андан башка дагы бир топ иш чараларыбыз бар. Монополияны жөнгө салуу, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, жарнак мыйзамы боюнча, ЕАЭС мамлекеттери менен иш алып баруу боюнча ошондой шарттарда иш алып барып атабыз. Анан өзгөчө бизде көбүнчө мыйзам бузуулар ушул дээрлик баа саясаты Бишкек шаарынан түптөлөт да, негизинен республика боюнча. Ошон үчүн Бишкек шаарында дагы ошол эле ушул биздин борбордук зонада дагы тийиштүү иш чаралар жүрүп атат. Биз пландар менен белгилеп алганбыз да. Дээрлик ушундай, бүгүнкү күндө экономикалык жагдайларда өзгөрүүлөр болуп атат. Биз ошого даярбыз бүгүнкү күндө. Өкмөткө да бир топ сунуштарды киргиздик, аналитикалык иш чаралардын натыйжасында өз убагында. Ушу күйүүчү май рыногу боюнча эле мындан бир жума мурун өкмөт биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинде да талкуу болду, администрация президентиде да талкуу болду да бул маселелер боюнча. Анан бул жерде дагы биз мындай кылдаат иштерди алып барышыбыз керек. Импортко көз каранды болгондон кийин кескин чараларга барып, кескин жөнгө салуулар жүргүзсөк, бул запаска таасир берип, ички рынокто көлөмүнө да таасир берип, баага таасир берет да. Ошон үчүн өтө кылдаат, таасирлүү баа саясатын жүргүзүү менен биз керектөөчүлөрдүн укугун коргойбуз деген ниетти билдирем. Добрый день. Я немножко, наверное, расскажу о нашем взаимодействии в рамках ЕАЭС. С 2017 года антимонопольное законодательство претерпело изменения в связи с присоединением к договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. И, как уже говорил Кинжбай Даскулович, мы перешли от жесткого государственного регулирования к более мягким методам. Это уже как бы аналитика, мягкое право, превентивные методы и, конечно же, анализ. Анализ у нас производится по всем направлениям и по 5 государствам-членам ЕАЭС. Прежде всего, в рамках ЕАЭС мы стремимся не только достичь одного единого рынка, но и достичь гармонизации всего законодательства 5 государств. Сейчас ведется активная работа именно по совершенствованию норм договора, по договорно-правовой базы ЕАЭС, для того, чтобы наши субъекты могли выходить на рынки соседних государств. И помимо этого мы могли развивать конкуренцию и на нашей территории. Это позволит нам, как импортозависимому государству, иметь большой объем товаров, именно взаимозаменяемых товаров, которые позволят для нашему населению приобретать их именно по тем ценам, как по справедливым ценам, не завышенным, допустим, не диктуемым извне или диктуемых на территории нашей страны. Поэтому наша работа по ЕАЭС, она только сейчас начинается, мы только выходим на наши рынки, пытаемся как-то взаимодействовать именно по обмену информацией для того, чтобы мы могли просчитать на будущее, будут ли какие-то изменения с учетом изменений именно в экономике тех государств-членов ЕАЭС.
Но также хотелось бы отметить, что это не только наша работа вот в части совершенствования или анализа, у нас также идет большая работа в рамках ЕАЭС по пресечению нарушений законодательства именно в части защиты прав, защиты конкуренции на трансграничных рынках. Мы участвуем в разбирательствах, но вы, наверное, знаете, что у нас сейчас существует такая двойная система. Есть национальный орган, который непосредственно защищает и развивает конкуренцию на территории нашей страны, и есть наднациональная, это Евразийская экономическая комиссия, которая рассматривает именно нарушения, если они присутствуют в двух государствах и более. Мы принимаем активное участие во всех этих разбирательствах, чтобы непосредственно защитить интересы наших предпринимателей и непосредственно знать, какие могут быть нарушения, если эти последствия отразятся уже на нашей экономике. Также работа ведется и с естественными субъектами. У нас определенный перечень естественных монополий, с которыми мы также работаем в рамках ЕАЭС. Защита прав потребителей тоже уделяется огромное внимание. Мы пытаемся разработать определенные единые нормы и правила, которые будут действовать на всем рынке Союза. Но это вкратце те моменты, которые мы сейчас отрабатываем. Добрый день, уважаемые журналисты. В дополнение к словам Кенжбая Дусуловича хочу сказать, что на сегодняшний день по городу Бишкек и Чуйской области введено госрегулирование, как и в целом по стране. Установлена антимонопольным органом торговая надбавка в размере 10 сомов, 10% на сахар, а также на масло подсолнечное. Нами на сегодняшний день в целях исполнения приказа госагентства в целом по Бишкеку и Чуйской области уже проведено более 16 выездов, охвачено 98 магазинов и торговых сетей. Выявлено нарушение 2, мы двум субъектам выдали предписание, а также выдано около 60 уведомлений о том, что у нас в стране введено госрегулирование, о том, что предприниматели должны следовать нашим указаниям. Да? Также хотелось бы добавить, что сейчас руководством страны, президентом Кыргызской республики ведется огромная работа по развитию предпринимательства. Как сказал Кенжбай Дусулович, мы сегодня не можем напрямую приехать проверить предпринимателей, но однако нами ведется остальные виды работ, которые тоже директор у нас остановился. Это разъяснительная работа, анализ. В рамках этого бишкекским отделом проводится большая работа. Также, как вам известно, в последний месяц у нас подорожало мясо. Нами были проанализированы, осуществлены выезды в убойные цеха, фермерские хозяйства, где откармливают скот. И на сегодняшний день в этом направлении ведется огромная работа и с торговыми точками, и продавцами, и фермерами, и теми, кто занимается убоем скота. В ходе наших выездов выявлено, что фермеры у нас закупают сельскохозяйственный скот для откорма двухлетних молодняков и держат на откорме в районе 4 месяцев. Туша, когда при убое, составляет порядка 250 килограммов. Продаются они на наших рынках, в оптовых. Это у нас Ошский рынок. Там с 4 часов утра до 7 часов утра у нас каждый день оптовый рынок. Продается он, мясо за килограмм, в районе 410-415 сомов. Далее продавцы рынков уже на Ошском базаре продают его по 480, на сегодняшний день по 490 сомов. Расходы в то же время несут они в районе 1500 сомов за убой, за доставку, за резку, за место, за аренду, за налоги. За все это продавец несет расходы в районе 1500-2000 сомов.
Также сейчас с нами ведется переговоры с руководствами торговых сетей о том, чтобы на местах дали возможность продавцам мяса именно, чтобы им снизили как-нибудь арендную плату, чтобы мясо продавалось чуть по заниженной цене. Да? В этом направлении ведется работа. Также хотелось бы отметить относительно сахара и подсолнечного масла. Кабинетом министров на сегодняшний день издан постановление Кабинета министров о завозе в нашу страну 40 тысяч тонн сахара по нулевой ставке НДС. Да? То есть в конце августа к нам должны прийти уже из стран дальнего и ближнего зарубежья сахар в районе 40 тысяч тонн. Как вам известно, годовая потребность в сахаре у нас составляет 100 тысяч тонн. Из них наши заводы перерабатывают около 60%. 40 тысяч сахара, мы так думаем, что ощутимо скажется на наших потребителях. То есть у нас дефицита сахара не будет, а также мы учитываем то, что с нулевой ставкой в августе цена должна несколько еще снизиться. По подсолнечному маслу хочу сказать, что в прошлом году из-за неурожая в Российской Федерации, откуда мы закупаем масло подсолнечное, тоже было собрано где-то порядка 17 миллионов 800 тысяч тонн семечки. На сегодняшний год, в этом году, у них урожай очень хороший. Да, они собрали в районе 19 миллионов и 300 тысяч тонн семечки. Да? В связи с этим у нас в последний месяц в Российской Федерации тоже по маслу подсолнечному сейчас идет некоторое снижение цен оптовых. Мы надеемся, что в связи с доставкой в нашу республику в ближайшее время цены на сахар, масло в целом снизится. Растительное масло, сахар и другие товары. В основном здесь сено определяется на биржах. Вот это мы не должны исключить. Да? Также у нас очень трудно получается отслеживать, контролировать рынки. Да? Например, Артасайский рынок, Волжский рынок, будем говорить, Аламединский и так далее. Да? Там как раз и работают многочисленные посредники, многочисленные продавцы, многочисленные наши, например, да, реализаторы. Да? Здесь, поэтому мы разработали новый законопроект, закон о регулируемых рынках. Сейчас название закона о сенообразовании, проект закона. Да? В настоящее время этот законопроект рассматривается на уровне Министерства экономики и финансов. Если будет в дальнейшем одобрен и принят данный законопроект, тогда мы будем отслеживать. Мы здесь пересмотрели некоторые механизмы, да? И рынки, и торговые сети, и монополистов. И мы будем устанавливать, контролировать те рынки, например, да? Это рынки сахара, это ГСМ, это цемент и так далее. Да? В этом направлении тоже проводится работа для усиления именно законодательной базы антимонопольного реагирования. Да? Здесь проводится огромная работа. Также недавно принято в 3 чтениях со стороны Джоорг Кенеша новый административный кодекс, да, так будем говорить. Там тоже усилено полномочия, то есть штрафные механизмы антимонопольного органа. Если будет подписан данный, будем говорить, кодекс, да, тогда мы тоже здесь будем реагировать, отслеживать некоторые рынки, которые сейчас невозможно, да, будем говорить так. Здесь тоже мы усилили. Здесь мы изучаем опыт стран ЕАЭС, СНГ в целом мировом масштабе, да, и применяем, мы постараемся применить эти механизмы, это штрафные механизмы и на нашем рынке, на территории Кыргызской республики тоже. Вот эта работа тоже проводится. В дальнейшем и будет внесено изменение закона о конкуренции в части усиления полномочий антимонопольного органа. Также в настоящее время мы просим, чтобы нам дали возможность внезапной проверки именно тем рынкам, которые мы сейчас не сможем отслеживать. Вот таким образом мы думаем в дальнейшем мы исправим ситуацию, да,
стабилизируем ситуацию на рынке продовольствия, на рынке монопольных секторов. Как вы знаете, у нас монополисты это аэропорт Манас, например, да, Кыргызтелеком, железная дорога. Здесь применяется отдельный механизм. Здесь усилен аналитический механизм, здесь усилен контрольный механизм, да. Здесь даже мы можем применить штрафные механизмы и так далее. Также мы обращаем внимание на рынке именно, да, на новые рынки на территории Кыргызской республики. Это новый рынок, как вы знаете, да, мы раньше не обращали внимания, рынок моркови, да. Как вы знаете, мы применили ряд мер со стороны антимонопольного органа. Сейчас в данном секторе более стабильная ситуация. Также направили соответствующим правоохранительным органам для дачи юридической оценки наши материалы. То есть это после расследования антимонопольного органа у нас есть возможность, у нас есть законодательство позволяет, мы направили уже, да, там уже применяются некоторые механизмы, не механизмы, а некоторые рассмотрения со стороны соответствующих органов. Рахмат, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Александр Иванович Шекленко, газета «Слово Кыргызстана». У меня вопрос такой. А вот вы сказали, вот господин представляет Чуйскую область, Бишкек. А в других областях филиалы какие-то есть, или вы выезжаете просто? Да. И почему? Что раньше не было внезапных вот ваших проверок? Почему их не разрешают? Да. Очень хороший вопрос, спасибо вам. У нас, например, по всей территории Кыргызской республики имеются наши территориальные подразделения Исыкульской области, Нарынской области, Таласский, город Ош, Ошской области, Баткенский. У нас имеется. Через территориальный орган мы осуществляем те функции, которые уполномочен антимонопольный орган. Сейчас у нас отсутствует механизм внезапной проверки, поэтому мы внесли предложение, чтобы нам дали, да. Сейчас мораторий на проведение проверки, поэтому мы применяем аналитический механизм, мы применяем опрос, мы применяем мягкие механизмы, так будем говорить, да, это предосторожнение, предупреждение и так далее, которые применяются в других государствах. Поэтому есть определенный план, который утвердил я, да, со стороны Центрального аппарата госагентства для всей территориальных подразделений антимонопольного органа по всем направлениям. На основании данного плана у нас проводятся превентивные меры, контрольные механизмы и так далее. А вот формат внезапной проверки, что он себя представляет? Как это внезапно? Как КГБшники вы действуете? Нет. Мы предлагаем, когда идет резкий скачок, да, резкий скачок цен, мы могли самостоятельно проверить, то есть без разрешения. Например, сейчас в настоящее время, чтобы проверить, мы должны брать разрешение Министерства экономики и финансов, правильно, да? Без разрешения, когда идет спекулятивный рост цен, когда идет сговор, согласованное действие, да? Когда идет резкий скачок цен, как на рынке моркови, мы могли сразу тот же день проверить, изучить и принять соответствующие меры в рамках антимонопольного регулирования. Вот это означает внезапные проверки. А так не ждать, чтобы 3 дня, 4 дня. А в странах ЕАЭС уже да. В странах ЕАЭС есть такие механизмы, это применяется со стороны Федеральной антимонопольной службы, со стороны наших казахстанских коллег, со стороны Беларуси, со стороны Армении и так далее. Бүгүнкү күндө биздин баардык аймактарда өзүбүздүн түзүмдөр бар. Ошол эле Нарын областында, Ысык-Көл областында, Талас областында, ошол эле Бишкек, Чүй, Жалал Абад областында, Ош шаары, Ош областында, Баткен областы боюнча өзүбүздүн тийиштүү түзүмдөрүбүз бар аймактык. Алар биз берген тапшырмаларга биздин ыйгарым укукка ылайык тийиштүү иш-чараларды алып барат. Бүгүнкү күндө алардын дагы пландык иш-чараларын кандай алкакта иш алып барыш керек, кандай тармакта, кандай жаатта иш алып барыш керек, аларды бекитип бергенбиз. Ошолор боюнча күнүгө биздин көзөмөлдө. Мен өзүм дагы жакында эле ошол Баткен областына жана ошондой эле Ош областына, Чүй областына барып келдим. Ошол биздин ыйгарым укуктардын аткарылышын кароо максатында. Ошонун жыйынтыгы менен жерлерде бүгүнкү күндө аймак түзүмдөрдө ротация жүргүздүк. Бүгүнкү күндө иштин натыйжалуулугун өзгөртүү, иштин натыйжалуулугун күчөтүү максатында. Бул жана мен башында белгиледим, ошол эле Ысык-Көл областына, Ош областынын биздин ошо аймактык түзүмдүн жетекчиси барды. Ысык-Көл областы Жалал Абад областына келди. Жалал Абад областынын Ош областына, мына Бишкек шаарына дагы ротация кылып жөнөттүк. Бул Сандык Аматовичти жакында эле.
ошонун өзгөрүүсүндө биз ойлойбуз мындай эффективдүү натыйжа бериш керек. Мен өзүм иштегениме деле бир 3 айдан өтүп калды. Биз мындай ушундай жааттарды дагы эске алып атабыз да, эске алуу менен иш алып барып атабыз. Дагы бир суроо, эгерде жарандар бааны кымбат экенин билип калса, кандай номерге кайрылыш керек же кимге кайрылыш керек? Жарандар бааны кымбаттатуу боюнча билип калса, ошондой эле кандайдыр бир биздин ушул жалпы эле бааны кымбаттатуу эмес, биз чече турган маселелер боюнча, биздин ыйгарым кирген маселелер боюнча бизде өзүбүздүн расмий сайтыбыз бар, антимонополия gov.kg деген. Ал жерде биздин электрондук кайрылуулар боюнча бөлүм бар. Ошол жааттан кайрылса болот. Андан сырткары, эгерде Бишкек шаары же болбосо Чүй областы боюнча Бишкек шаарына кайрылса болот, азыр номерин айтат. Же болбосо бизге түз 56-63-32 номерине да кайрылса болот да. Андан сырткары биз ошол жакынкы күндөрдө горячий линияларды дагы ачып, баардык аймак түзүмдөргө беребиз. Ал жерден биздин керектөөчүлөргө тез баягы булардын кайрылуусун карап, тийиштүү жоопторду берүү максатында.